Украина Путиндин Крымга келишине нааразы болду. Украина орус президенти Владимир Путиндин аннексияланган Крым менен Севастополго келишине байланыштуу нааразычылык билдирди. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Путиндин Крымга келиши Украинанын аймактык бүтүндүгү менен эгемендигине шек келтирет. Владимир Путин Крымга 10 августта келген. Ал хирург деген лакап ат менен белгилүү Александр Залдостонов жетектеген түн каткан бөрүлөр байкерлер тобу Севастополдо уюштурган шоуга катышты. Бул шоуга Путин Урал мотоциклин айдап, жанына Крымдын башчысы Сергей Аксенов менен Севастополдун мэрини милдетин аткаруучу Михаил Развожаевти салып келди. Путиндин бул сапары Москвада оппозициянын ири нааразычылык акциялары өткөн учурга туш келди. Орусия 2014-жылы Украинага караштуу Крым жарым аралын жана Севастополду аннексиялап алган. Ошондон улам Батыш жана Украина Москванын мындай аракетин сынга алып, санкцияларды киргизген. Орусия болсо аталган аймактын эли өз каалоосу менен кошулганын билдирип жүрөт. Самат Курманкулов Москванын ооруканасына которулат. Кой Таштагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда башынан жаракат алган Чүй областтык милициясынын башчысы Самат Курманкуловду дарылоо Москвадагы Бурденко атындагы нейрохирургия борборунда улантылат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, бүгүн Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда Москвадагы Бурденко борборунан келген дарыгерлердин катышуусу менен консилиум өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө полковник Курманкуловго кайрадан нейрохирургиялык операция жасоо кереги жок экени айтылган. Ошондой эле бейтаптын дарылануусун мындан ары Москвадагы Бурденко атындагы нейрохирургия борборунда улантуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Учурда Самат Курманкуловдун абалы турукташып калды жана аны Москвага алып кетсе болот. Жакын арада транспорт маселеси чечилип, полковник Орусиядагы ооруканага которулмакчы. Самат Курманкулов 7 августта Кой Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармоо операциясы учурунда жараат алган. Атамбаевдин 3 тарапкеринин бөгөт чарасы аныкталды. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөлөрү Кыя Смайлов, Алга Кылычев жана Амантур Жамгырчиев 8 октябрга чейин Бишкектин номер 1 тергөө абагында камакта болот. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алды. Аталган адамдар 7 августта Кой Таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо үчүн барган УКМКнын аскерлерин барымтага алган жана массалык башаламандыкты уюштурган деп шектелүүдө. Буга чейин дал ушундай эле айып менен Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов 8 октябрга чейин камакка алынган. Алга Кылычев социал-демократиялык партиянын мүчөсү, буга чейин сакчы деп аталган элдик кошуундун башчысы катары өзүн тааныштырып жүргөн. Ал эми Амантур Жамгырчиев болсо 2010-жылдагы апрель окуясында жабыркагандар түзгөн Айкөл Ала Тоо бирикмесинин башчысы. Кыя Смайлов болсо быйыл Атамбаевди коргоо үчүн түзүлгөн элдик штабтын башчысы деп айтылып келген. Валентина Шевченко чемпиондук наамын коргоп калды. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко америкалык Лиз Кармушту утуп, чемпиондук наамын коргоп калды. Беттеш Уругвайда өттү. Ар бири 5 мүнөткө созулган 5 раундда Шевченко атаандашына үстөмдүк көрсөтүп, калыстардын чечими менен жеңүүчү аталды. Валентина Шевченко Лиз Кармуш менен 2010-жылы беттешип, анда жеңилип калган эле. Кыргызстанда туулуп өскөн Валентина Шевченко 2018-жылдын 9-декабрында таймаштын аралаш түрлөрү боюнча мелдешинде жеңишке жетип, чемпион болгон. Андан бери 2 жолу мелдешке чыгып, чемпиондук корду коргоп келе жатат. Азиз Сурахматов премьер-министр болобу? Мэрдин жобу. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовдун премьер-министр болуу ниети жок. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Жок, өкмөт башчы болбойм, деди мэр журналисттин суроосуна жооп берип жатып. Сурахматов өз маегинде кызматынын кыйын учурлары, Бишкектин жана жакын арада өзгөрүшү, эл менен иштешүүнүн ыраты тууралуу айтып берген. Андан сырткары борбор калаанын эмне көйгөйү бар экенин да ачык билдирген. Элчи: Россияда камалган кыргыздын 90% бири-бирине жамандык жасагандар. Россияда көбүн эсе кыргызга кара ниетти кылып абакка түшөт. Учурда камалып отургандардын 90%дан ашууну өз мекендешине жаман иш жасагандар. Бул тууралуу Аликбек Жекшенкулов Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди.
Анын айтымында абакта кыргызстандыктардын 35-40% баңгизат менен кармалгандар түзөт. Россиянын түрмөлөрүндө Кыргызстандын 1300гө чукул жараны отурат. Тилекке каршы анын 90%дан ашууну кайра эле өз мекендешине кара санатайлык жасагандар. Көбүн эсе кыргыз менен мушташып, кыргызды тоноп же өлтүрүп камалып жаткандар арбын. Учурда абакта отурган биздин жарандардын 15%дайы киши өлтүрүү, дагы ушунчасы зордуктоо боюнча отурушса, 40%га чукулу баңгизат ташып кармалгандар. Калгандары майда бейбаштык кылгандар, деди Жекшенкулов. Элчи адам өлтүрүү жана зордуктоодон башка учурларда шектүүнүн туугандары элчиликке кайрылса, мүмкүн болгон жардам көрсөтүлөрүн кошумчалады. Кундуз Жолдубаева тергөөчүлөрдү сотко берерин айтып чыкты. КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева укук коргоо органдарын сотко берерин айтып чыкты. Буга Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын кызматкерлери Жолдубаеванын телефонун тартып алганы себеп болгон. Мен байланыссыз калдым. 10-августтан 11-августка караган түнү ИИМдин башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүлөрү физикалык күч колдонуу менен телефонумду тартып алышты. Укук коргоо кызматкерлеринин бардык иш-аракети видеокамерага тартылып алынды. Видеолорду сотто көрсөтөбүз. Укук коргоочум Замир Жошев соттук органдарга арыз менен кайрылууга даярданып жатат. Кененирээк сотто айтып беребиз деген ал. Ал эми Замир Жошев дагы 13 сааттан ашык убакыт тергөө башкармалыгында болгонун, бул мыйзам бузуу экенин айтып чыкты. Биз Кундуз Жолдубаева экөөбүз эртең мененки саат 10дон кечки саат 23:30га чейин ИИМдин башкы тергөө башкармалыгында отурабыз. Тактап айтканда 13 сааттан ашык убакыттан бери башкармалыктабыз. Бул кылмыш жаза мыйзамын бузуу болуп эсептелинет. Анткени тергөө амалдарын жүргүзүүнү эртеси күнгө калтыра тургандай жагдайлар жок болчу. Кылмыш жаза кодексинин 190-беренесине ылайык күбө катышкан иликтөө иш-чаралары 8 сааттан ашык болбошу керек. Ошондой эле кийинкиге калтырууга мүмкүн болбогон учурда кылмыш ишин тергөө жана башка иш-чаралар кечинде жүргүзүлбөшү керек. Кундуз Жолдубаева тергөөчүлөрдүн бардык суроолоруна жооп берди. Жогоруда айтылган убакыт аралыгында күбөлөргө тамактанууга убакыт бөлүнүп берилген жок деген жактоочу. Ал эми бул боюнча Ички иштер министрлиги комментарий бере элек. ырчы Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова ажырашып кетиштиби? Мындан 1,5 жыл мурун баш кошуп шоу бизнестин таттуу түгөйлөрү деп аталган ырчы Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова ажырашып кетишкендиги тууралуу кептер кызуу тарап жаткан маалы. Учурда шоу бизнес уудуу түшүп, кесиптештери түгөйлөрдү талкууга алып жатышкан убак. Буга себеп Асель Айымдын социалдык тармактагы баракчасына жазган постторунан улам ачыкка чыкты. Анан да Асель Айым өз төркүнүнө кетип, учурда апасынын үйүндө кызы менен күн кечирип жатканы бизге маалым болду. Түгөйлөрдүн эки ажырым жолго кетишкендигине үй тиречелек майда барат маселелер себепкер болгонун жакындары жашырышкан жок. Нурлан мырзанын жакындары Асель Айымдан мыкты кожойке чыкпаарын буга чейин эле айтып келишсе, бул жуманын башында ырчы мырза деген газ плитада өзү жумуртка кууруп жаткан видеосун интернетке жүктөп ачыктаганы да бар. Асель Айым Нурлан мырзадан биротоло утулууну чечкенби? Айтор Инстаграм желесинен отписка болуп кеткенине күбө болдук. Чындыкта азырынча эч кимге билдирбөөнү каалабаган Асель өз үйүнөн жана коңшусунун үйүнүн алдынан өзүн кызын сүрөткө тартып жүктөп жаткан маалы. Алдыда түгөйлөр тууралуу маалыматтарды дагы да чогултуп тастыктаган соң сиздерди кабардар кылып турабыз, дейт Багыт КЖ сайты. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстан элин жана президент Сооронбай Жээнбековду Курман айт майрамы менен куттуктады. Казакстан Республикасынын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстан элин жана Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековду Курман айт майрамы менен куттуктады. Казакстан элинин атынан жана өз атымдан сизди жана Кыргызстан элин ыйык Курман айт майрамы менен куттуктайм. Ыйык Курман айт майрамы молчулукту жана кайрымдуулукту алып келет. Бүткүл адамзатты улуу дөөлөттөргө чакырат. Ыйык майрам Казакстан жана Кыргызстан элдеринин достугунун жана кызматташтыгынын уланышына ар дайым өбөлгө болсун деп айтылат Назарбаевдин куттуктоо телеграммасында. Нурсултан Назарбаев Сооронбай Жээнбековго бекем ден соолук, ал эми Кыргызстандын боордош элине тынчтык жана жыргалчылык, ислам коомдоштугуна бакубатчылык жана биримдик каалады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурунку төрагасы Сегизбаев суракка чакырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев 13 августта Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Бул тууралуу анын жакындары Азаттыкка кабарлашты. Алардын айтымында Сегизбаев учурда Бишкек шаарында. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Сегизбаевдин Кой Таштагы окуяларга байланыштуу камакка алынганын жазып чыгышкан эле. Бирок УКМКнын
төрагасынын жакындары бул маалыматты четке кагып, милиция кызматкерлери ИИМге чакыруу тапшыруу үчүн гана келгенин кабарлашты. Азырынча кайсы иш боюнча жана ким катары чакырылганы белгисиз. Абдил Сегизбаев 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди УКМКнын Альфа ыкчам бөлүгү кармаганы барган учурдагы кагылышта жаракат алып, ооруканага жеткирилген эле.